Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Чоң куурчак катары Улукбек Мариповду министрлердин тоготушпаганы кандай? Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповду кол алдындагы чиновниктер анчейин тоготпогону байкалып келет. Себеби негизги чечимди президент кабыл алаарын баары билишет. Таасирдүү жетекчилер Марипов менен формалдуу таризде сүйлөшүп, баш иймиш этишкени менен ичара жогорку сыйдын жоктугу эмнеден кабар берет. Анын күчтүү фигура боло албаганы, тармактардагы көйгөйлөрдү чечүүдө профессионалдуулугу жетишпегени үчүнбү? Же адамдык сапаты аксап, ички өзөгүнүн жумшактыгыбы? Айтор Улукбек мырзаны чоң куурчак катары сыпатташып, министрлер анчейин сезгенби атышкандай. Мындай көрүнүш мамлекетти артка тартпайбы? Балким шартка жараша министрлер кабинетинин төрагасынын аткара турган миссиясы бүтүп калдыбы? Бул суроолордун түйүнүн чечүү үчүн мезгил келди окшойт. Булак Азия News гезити. Жээнбеков парламенттик шайлоодон кийин Кыргыз темир жолун Орусияга карматмак экен. Мындай пикирин Садыр Жапаровдун активдүү тарапташтарынын бири блогер Бактыгүл Иманбек кызы билдирди. Өткөн жылы ушул күндөрдө Бактыбек Калмаматов Азаттыкка кыйкырып интервью берип жатканда айткан эле. Жаңы жылдан кийин Кыргыз темир жолу Россияга кеткени турат, аны депутаттар колдоп бергени турат. Ал дагы 120 депутат менен Жээнбековду ээрчип 6 миллион калк анга секиргени турабыз, анга деп. Көрсө шайлоо бүтөөр менен 7-чакырылыштын депутаттарына темир жол Россиянын карамагына өтсүн деген добушту өткөрүп беришмек экен. Акмактар десе. Шылтоо да даяр экен эле. Пандемия, казынада акча жок, анан балан түркүн деп туруп, ак падышага карматышмак болчу экен темир жолдо. Бактыбыз бар тура, Кудайга шүгүр, деди Бактыгүл Иманбек кызы. Иманбек кызы белгилегендей, бул учурдагы өлкө башчы Садыр Жапаровдун эмгеги жана ошол Кыргыз темир жолу ишканасын берүүгө даяр тургандар кайра эле шайлоого аттанып жатышат. Садыр Жапаров темир жолду ак падышага карматып бермек түргүл Дашковду торго салып туруп, темир жолдон түшкөн кирешесин түптүз казынага бурган эле. Мына эми топтолгон каражат бир нече мамлекеттик долбоорлорго жумшалганы турат. Иштесе болот бекен? Бир уч акмактар сатканга эле даяр болчу да. Бергенден башканы билишпейт. Уялбай анан дагы алды такты талашып, арты алдыдагы шайлоого аттанып жатышат. Калмаматовдун видеосун бир көрүп койгула факт үчүн, деп жыйынтыктады Иманбек кызы. Булак УА чекит KG. Президентке тоодой тирек болгон Руслан Казакбаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун дүйшөмбүдө өткөн кезектеги сессиясында президент Садыр Жапаров Афганистандагы аскердик саясий абалга токтолуу менен Борбор Азия аймагында коопсуздукту, тынчтыкты, стабилдүүлүктү камсыз кылуу эң башкы милдет экенин белгилеп, саммиттин катышуучуларынын көңүлүн кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-чатакка буруп, келишимге кирген өлкөлөр арасында мындай чырга жол берилбеши керек экендигин баса белгилеген. Көп өтпөй Садыр Жапаров БООнун Генералдык Ассамблеясынын 76-сессиясында дүйнө коомчулугуна кайрылды. Бул да биздин өлкөнүн эл аралык кадыр баркы өсүп баратканынан кабар берип турат. Президенттин бул жүйөлүү сөзү Кыргызстандын позициясы союздаш мамлекеттер арасында эле эмес, эл аралык аренада да бекемделип, бир жылдан бери иш биргелик менен туура жүргүзүлүп келаткан тышкы саясат өзүнүн жемишин берип жатканына күбө болуудабыз. Руслан Казакбаев жетектеген Тышкы иштер министрлиги кошуна өлкөлөр ЖКУнун ЖККунун алкагында стратегиялык өнөктөш мамлекеттер менен туруктуу иш жүргүзүп, макулдашуулардын негизинде соода экономикалык, маданий, гуманитардык тармактарга өз ара байланыштарды бекемдеп, биргелешкен долбоорлор үзгүлтүксүз жүзөгө ашырылууда. Руслан Казакбаев Кытайдын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девень менен жолугушуусунда Кытай 1,5 тонна буудайды бизде түшүмдүн аз экенин көрүп, жардам катары берип жатса, Индиянын тышкы иштер министри Субраням Джай Шанкар менен болгон дүйшөмбүдөгү жолугушууда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, телемедицина долбоорун талкуулоо, IT борборун ачуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөн жана тез арада ишке аша турган долбоорлорго 100 миллион АКШ доллары Кыргызстанга грант катары бөлүнгөн. Руслан Казакбаевтай басса турса элди, өлкөнү ойлоп, күндүр-түндүр тынбай иштеген, жетектеген мекемесин сааттай так иштетип, алыскы жакынкы чет өлкөлөр, союздаш стратегиялык өнөктөштөр менен да достук байланыштарды бекемдеп, тең ата мамиле түзүп, дүйнөлүк коомчулуктун алдында ак калпактуу элибиздин
Өлкөбүздүн зоболосун көтөрүп аброй алып келген мамлекетчил жетекчилер өлкө башчысына аттай арка, тоодой тирек болуп берери шексиз. Булак Азия News гезити. Иран Кыргызстанга Бандар Аббас портунан жер тилкесин бөлүп берди. Иран өкмөтү Кыргызстанга же Кыргызстандан товарларды жеткирүү үчүн Бандар Аббас портунан транзиттик жер тилкесин бөлүп берди. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахиян тышкы иштер министри Руслан Казакбаевге Нью-Йорк шаарында жолуккан учурда билдиргенин аталган ведомствонун басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, тараптар соода-экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташуу, саламаттыкты сактоо тармагындагы өз ара аракеттенүү жана Афганистандагы кырдаалга байланыштуу маселелерди талкуулашты. Ошондой эле тараптар Бишкекте Иран соода борборун ачуу маселесин талкуулашты. Ирандын тышкы иштер министри Казакбаевди ыңгайлуу болгон убакта Иранга сапар менен келүүгө чакырса, өз кезегинде кыргыз тарап Хосейн Амир Абдуллахиянды Бишкекке келип кетүүгө чакырды. Булак репортер Чекиткейжи. Кешбаева: Марипов өзүн премьер-министр сезип жүрөт, анын мурдагыдай функциясы жок. Бүгүнкү күндө министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрү, айрым министрлер өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына шек келтире турган мыйзамдык демилгелерди жүргүзүп жатышат. Экинчиден, министрлер кабинети демилгелеген кээ бир мыйзамдар президенттин өзүнө жакпай, ага болбойт деп чек коюп жатат. Ошонун жыйынтыгында президент менен министрлер кабинетинин ортосунда кандай мамиле түзүлүш керек, аткаруу бийлигинде кимдин ыйгарым укуктары кандай болушу керек деген маселени карап чыктык. Таттыбүбү Эргишбаева. Булак политклиника Чекиткейжи. Арзыбек Кожошев: биздин мамлекет бир ордунда токтоп калган жок. Арзыбек мырза, Россия менен Кыргызстандын экономикалык өнүктүгү бир ордунда токтоп калган жокпу? Россия биздин соода-экономикалык коопсуздук жана саясий жактан стратегиялык өнөктөш мамлекет болуп эсептелет. Ошондой эле биз ЕАЭПке мүчө өлкө катары экономикалык жана социалдык маселелерибизде ЖКК аркылуу коопсуздук маселелери боюнча да Россия менен бирге иш алып барабыз. Демек, бул тармакта бир орунда токтоп калган жокпуз. Биздин кызыкчылыгыбыз бирдей жана ар бир мамлекеттин кызыкчылыгын эске алуу менен чечимдер кабыл алынат. Мындан тышкары, Кыргызстан көз карандысыз мамлекет катары экономикалык жана социалдык коопсуздук көйгөйлөрүн чечүү үчүн жеке эле Россия менен эмес, башка өлкөлөр арасында да кызматташуу жүргүзүп, тиешелүү иш-чараларды демилгелеп жатат. Булак Арба Чекиткейжи. Рахмон Талибанды жаңы өкмөткө тажиктерди кошууга чакырды. Тажикстандын президенти талиптер Ооганстанда инклюзивдүү өкмөт түзүү убадасын аткарбаганына өкүнүчүн билдирди. Ооганстанда жашаган этникалык тажиктер республиканын мамлекеттик башкаруусунда татыктуу орунду ээлөөгө укуктуу, деди Рахмон. Буунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясынын катышуучуларына жасаган видео кайрылуусунда. Ооганстандын калкынын 46% ашыгын түзгөн тажиктер бул өлкөнүн башка этникалык топтору менен бирге мамлекеттик башкарууда татыктуу орунду ээлөөгө укуктуу деп белгиледи мамлекет башчысы. Рахмондун айтымында, радикалдуу Талибандын мүчөлөрүнүн бийликке келиши өлкөдөгү ансыз да татаал геосаясий процессти ого бетер татаалдаштырды. Ал талиптер убадасын аткарбаганына жана республикада инклюзивдүү өкмөт түзүлбөгөнүнө өкүнүчүн билдирди. Анын айтымында, Ооган коомунун бардык катмарынын, анын ичинде тажиктердин катышуусу менен диалогдун жүргүзүлүшү гана региондо туруктуу тынчтыктын жана стабилдүүлүктүн орношуна алып келет. Рахмон Тажикстан Ооганстандын ички иштерине кийлигишпей турганын баса белгиледи. Ал бийликтин структурасын референдум аркылуу жана өлкөнүн бардык жарандарынын позициясын эске алуу менен аныктоону сунуштап, дагы бир жолу инклюзивдүү өкмөттү түзүүгө чакырды. Мындан тышкары, Рахмон Ооган элинин укуктарынын бузулушун, өлтүрүүлөрдү, талап тоноолорду жана эзүүлөрдү айыптап, Паншердеги гуманитардык абал оор экенин айтты. Тажикстандын президентинин айтымында, провинцияда гуманитардык катастрофа болуп жатат. Булак Кейжи Чекит, Евразия Today Чекит.ру. Тойгуналы Абдыраимов УКМКнын айыптоосуна жооп берди. Чүй областынын мурдагы жетекчиси, БШКнын мурдагы төрагасы Тойгуналы Абдыраимов ага карата коюлуп жаткан мыйзамсыз баюу деген айыпка байланыштуу 21 сентябрда билдирүү таратты.
1990-жылдары жер реформасы учурунда алган жер үлүштөрү бар экенин, өмүр бою ишкерлик менен алектенип келгенин айткан Абдрайымов 2000-жылдан бери 10 жыл бизнесте, 10 жыл мамлекеттик кызматта болгонун, үй, машина же жер сатып алып кайра сатып жүргөнүн, бирок УКМК ошонун баарын аныкы катары жазып алганын белгилеп, тарых эч кимди эч нерсеге үйрөтпөй жатат деген оюн айтты. Саясатчы ошончо мүлкүм бар экен деп өзүм таң калдым деп уулдары кымбат эмес машина айдап, катардагы батирде жашаарын, жубайынын бир батири жана Көкжар айылында чакан үйү, 1995-жылы сатып алган жери, ал эми өзүндө конок үйү жана мал жандыгы багылуучу кашары бар экенин айтып, инвестордон алган $400,000 насыяга учурда Ысык Ата курортунда реабилитациялык борбор куруп жатканын, тийиштүү документтери бар экенин билдирди. УКМК Абдрайымов жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп турганда кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, Бишкек жана Чүй областынын аймагында өзүнүн расмий кирешесинен бир нече эсе жогору турган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк сатып алганын, бир катар коммерциялык банктарга инвестиция салганы аныкталганын 20-сентябрда маалымдаган. Жакындарына 16 батир, 18 жер тилкеси, 2 унаа токтотуучу жай, 5 турак жай, 3 дыйкан чарба, 16 автоунаа, Ысык Ата курортунун аймагында бүтпөгөн курулуш объектилери катталганын билдирген. Атайын кызматтын маалыматына караганда, иш мыйзамсыз байуу беренеси менен каттап, бул кылмышты жасоого тиешеси бар адамдарды жана алар мыйзамсыз алган мүлктү аныктоого багытталган тергөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Буга байланыштуу Абдрайымов 20-сентябрда УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында 8 саатка жакын суракта болуп чыккан.